kirген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардық адамзатқа боорукер, райымдуу, мейримдүү. Енеден дагы аннабию аула бил муъминина мин анфусихим. Адам баласы өзүнүн жанына канча боорукер болсо, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам андан дагы боорукердик. Ошон үчүн бизге кыйынчылыкка пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чыдай албайт. Ошон үчүн биздин кыйынчылыгыбыз, кыйналганыбызга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга өтө оор, машаккаттуу. Сизге бизге кандай жашоону алып келип атат? Ошол жашоону бүгүн биз үйрөнүп, жашообузга алып келип, пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү менен жашасак, ар бирибиз бактылуу болобуз. Бактылуу болуш үчүн кембагалдын бай болгонун кереги жок. Бай дүйнөңдүн баарын ташта дагы мечитке отуруп алып, кембагал бол дегенин кереги жок. Эркектин аял болгонун, аял эркектерге окшогонун кереги жок. Бактылуу болгонго пайгамбарыбыздын жашоосу менен жашоого алып келиш керек. Пайгамбарыбыздын көрсөтмөсү менен кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоого чакырды бизге, вот ошо жашоону алып келиш керек. Мына өткөнкү сабактарда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунун биз бир үзүндүсү зикир. Зикир менен Алла менен байланыш түзүлөт. Зикирдин мааниси эстөө. Жаратканды эстеп, анын берген өкүмдөрүн Алланы эстеп аткаруу, ушунун аты зикир. Адам бу дүйнөдө күнөө кылат надандыктан, билимсиздиктен. Буну жахалат деп коет. Же болбосо, эгерде билими бар болсо, анда гафлат. Буну бекапар деп коет. Бекапарлыктан күнөө кылат. Эгерде илим болсо, зикир болсо, макулбу? Экөө тең. Илимдин дагы максаты, зикирдин дагы максаты ишке ашса, анда адам күнөө кыла албайт. Себеп Алла Таала буну арам, буну адал деп бөлүп берген. Бардыгын айтып койгон. Адам билбегенден күнөө кылат. Же болсо билсе, Алланы унутуп калгандан күнөө кылат. Бүгүн үммөттө ошо эки оору бар. Коркунучтуу оору. Биринчиси жахалат. Бул дегени надандык, Алланы тааныбагандык. Алланын өкүмүн билбегендик. Алла Тааланын каалоосун билбегендик. Алланы кантип тааныйбыз? Өкүмдөрүн кантип тааныйбыз? Каалоосун кантип тааныйбыз? Кур'ан. Кур'ан Алла Тааланын улуу китеби. Кур'ан Алланын каалоосун камтыган. Алла эмнени каалайт пендеден? Баары Кур'андын ичинде. Кур'андын башынан аягына чейин бул Алланын каалоосун айткан. Алланын өкүмдөрү. Демек ушуну билүү бизден надандык, жахалат, билимсиздик, сабатсыздык барды кетет. А экинчиси билгенден кийин Алла Таала эмнени каалап атат? Бизди кандай болгонду каалап атат? Биз кандай болушубуз керек экен? Кантип жуунушубуз керек? Кантип кийинишибиз керек? Кантип тамак жешибиз керек? Кантип күлүшүбүз керек? Кантип сүйлөшүбүз керек? Кантип басышыбыз керек? Кантип акча табышыбыз керек? Кантип сарпташыбыз керек? Биздин түнүбүз, күндүзүбүз, сапарыбыз, үйдөгү мамиле, ата-эне менен болгон, бала чака менен, кошуна колон. Кыскасы айтканда, жараткан Алла субханаху ва таала бардыгын Кур'ан-ы Каримге жайгаштырып койгон. Кур'ан-ы Карим бардыгын Алланын каалоосун камтыган. Ушундай касиеттүү китеп. Мына ошонун илимин алышыбыз керек ар бирибиз. Ар бирибиз. Экинчиси, ошо Алланын өкүмүн аткарып атканда жараткан Алла Тааланы эстешибиз керек. Ал ошо эстеген ал зикир менен. Кээде адам Алланын буйругун аткарат, Алланы эстебей эле аткарып коет. Болбосо Алла Таала Кур'анда айткан: "Акимус салата ли зикри", силер намазды тургузгула мени эстеш үчүн.
Намаз оқып мені естеш үшін. Намаз оқыса, Алланы естебесе, бұл намазда жан жоқ, нур жоқ, береке жоқ, тәсір жоқ. Егерде намаз, қаншалық намазымыздың ішінде Алланы естесек, мақұл ғой. Ошончолық біздің намазымызда нур келеді, намазымызда тәсір пайда болады, намазымызда береке болады. Ошон үчүн Хатим аль-Асам рахматулла алейх улуу адам өткөн. Бул киши айтат: "Ида амилта фадкур надараллаху илейк." Качан бир амал кылсаң, эсте. Эмнени эсте? Алла сени карап турганын. Ошону эстеп коюш керек экен да. Бир амал кылып атасыңбы? Орозо кармадың. Бир эстеп кой, же сажда кылып атасың. Бир эстеп кой, Алла сени карап турат. Алланын назары сага түшүп турганын, Алла сени карап турганын эстеп кой. Ва ида такалламта фадкур сам'аллаху минк. Эгерде сүйлөсөң, бир эстеп кой, Алла сенден угуп турган. Алла сенен угуп турат, ошону эстеп кой дейт. Амал кылсаң, Алла сени көрүп турганын эстеп кой дейт. Ва ида сакатта, эгерде унчукпай да турсаң, анда фадкур илмаллахи фик, Алла Таала сени билип турат, ошону эстеп кой дейт. Демек үч нерсе болду туугандар. Амал кылсак, эмнени эстеп коюш керек экен? Алла мени карап турат. Сүйлөсөк, Алла мени угуп турат. Унчукпай турсак, Алла мени билип турат. Алла мени билип турат. Ошону эстегиле. Ушуга канчалык биз мээнет кылып, машык кылсак, макулбу? Ошого жараша бизде руханиятыбыз өсөт. Алла менен байланышыбыз өсөт, бекемделет. Ошого жараша биздин жашообуздан арам чыга баштайт. Иманыбыз бакубат болуп, кубаттанып, Алла Тааланын фарыздарын аткарганга дагы, арамдарын таштаганга дагы бизге күч кубат пайда болот. Эстегенге жараша. Ошон үчүн айтылат: Тадаккур бул чыга руху зикр. Алланы эстөө бул зикирдин рух, жаны ушу. Жөнделе мисалы субханаллах, алхамдулилlah, ла ilaha illallah, Аллаху акбар, субханал маликил куддус, ла ilaha illallah al-haqqul mubin, ашхаду ан ла ilaha illallah вахдаху ла шарика ла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Алла Таалабызда зикирлерин кыла бериши мүмкүн. Тилди үйрөтүп, көндүрүп мисалы Алланы. Бул деле пайдасы бар. Бирок Алланы эстеп субханаллах дегенде мен эмнени айтып атам? Алла менен укту. Биз айтып атабызбы? Сами'аллаху лиман хамида деп намазда имам айтып атат да. Сами'аллаху лиман хамида. Алла укту. Ким ага мактоо айтса, биз аркада туруп Роббана лакал хамд. Роббана лакал хамд. О Роббу, саңа мактоо болсун дедик. Имам айтты буну. Алла укту. Мактооңузду укту. Сөзүңүздү угат Алла Таала. Алланын укканы бизге укканга окшобойт да. Көргөнү биздин көргөнгө окшобойт. Билими биздин билимге окшобойт. Жараткан Алла Тааланын илими чексиз. Көрөт, кудурети менен көрөт. Ошон үчүн туугандар, мына нерсеге биз машык кылышыбыз керек экен. Күн сайын бираздан Куран окуп атканда Алла угуп атат, мен Аллага окуп берип атам. Дуа кылып атканда Алла Таалага угуп атат, мен Алладан сурап атам. Зикир кылып атканда Алла Таала угуп атат, мени көрүп турат. Кичине ушуну биз эстей турган болсок, биздин руханиятыбыз жаңырып турат. Иманыбыз тазаланып турат, кубатталып турат. Ошон үчүн мына өткөнкү сабактарда ушул эле мааниде болчу. Акыркы хадисте келдик эле. Ибн Аби Ауфа радыйаллаху анху айткан, бир чөлдүк бедуин келип пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айтты: "Инни алажтул Кур'ан фалам астати фаалlimni shay'an yujza minal Qur'an."
Құранға мен менет қылып отам, бірақ жақсы жаттай алып айтам. Сіз ошого орын басар бола турган нерсени мага үйрөтүңүз деді. Құран жақсы жаттай алып айтат экен да. Ошон үчүн бул айтып атат. Сіз мага ушундай бир зикир же бир амал үйрөтүң, ошо Курандын ордун баса турган ордуна ушундай болсо мен Куран үйрөнө албай атам дейт. Мага аябай машаккат болуп атат дейт. Да? Не dedi? Kul subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. Ayt dedi. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. Fakal ve amsakaha bi asabi'ihi. Mancaları mene qarmap turuşun ayt. Ve kala ya Resulullah hada li rabbi famali. Oşanda tegi çöldük aytdı. Bul menin Robum üçün eken. Men düşündüm bunun manasını. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Bul bardığı Allah üçün eken. Men Robum üçün eken. Mağa emne? O mali, mağa emne? Mağa emne olat yani? Peygamber zaten takul Allahumma gfirli varhamni ve afini varzuqni ve ahsibuhu qala vahdini. Anda sen bunday demay. Ya Allah, meni күнөлөрүмдү кечир. Мага райымдуулук кыл. Мага амандык, сак-саламатчылык бер. Мен ойлойм дейт, рави айтат, вахдини, мага хидаят бер деп дагы айткан болуш керек. Ошондо Рамадан а'раби фaqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. Баягы чөлдүк ушуну айтып туруп кетти дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, бул чөлдүк эки колуна жакшылыкты толтуруп алып кетти дейт. Эки колуна жакшылык толтуруп алып кетти. Дегени бул дүнүйө ахиреттен бактысын алып кетти деген сөз да. Мына. Бул төртөө Алла үчүн, төртөө мен үчүн болду да. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Бул айтып атат. Хада ли раббина. Бул биздин Роб, мен Робум экен дейт. А мага не десе, анда сен мындан айт. Аллахумма гфирли, вархамни, ва афини, варзуқни. Мынаны айтып койду. Bir rivayette ve la havle ve la kuvvete illa billah da aytlar. Anil Hasan an İmran ibn al-Husayn radıyallahu anhum قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Sizlerden biröңөр gün sayın Uhud тоосундай амал кылганга күчү жетеби? قالوا يا رسول الله وما يستطيع أن يعمل كل يوم عمل مثل أحد. قال Kim gün sayın Uhud тоосундай амал кылганга ким күчү жетсин деп сахабалар сурашканда Пайгамбарыбыз айтты: "Kullukum yastati'uhu." Sizlerden ар бириңер ошого күчү жетет dedi. Qalu ya Rasulullah mada? Sahabalar surashtı. Al emne dediler? Пайгамбарыбыз айтты: "Subhanallah, a'zamu min Uhud." Bul Uhud'dan çoğun dedi. Ve la ilahe illallah a'zamu min Uhud. La ilahe illallah Uhud'dan ulu. Velhamdülillah a'zamu min Uhud. Elhamdülillah Uhud'dan ulu. Vallahu akbar a'zamu min Uhud. Allahu akbar Uhud'dan çoğun dedi. Ravahu Nasai. Nasai şerifte buna şu hadis geldi. Bul degen qanday tuğan? Uhud degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nurlu şahrında Janna жайгашкан тоо бар. Мадинадагы эң чоң тоо, ошо тоонун аты Ухуд. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат: "Хада жабал Ухуд, юхиббуна ва нухиббуху." Бул тоо Ухуд тоосу. Бизди жакшы көрөт, биз дагы Ухудду жакшы көрөбүз. Ухуд тоосу Пайгамбарыбыз айтат, бизди мухаббат кылат дейт, жакшы көрөт дейт. Biz de Uhud'u жақсы көрөбүз. Пайгамбарыбыз Ухуд'у жақсы көрөт экен. Bir rivayette келет, Ухуд тоосу бейиштин тоолорунан дейт. Каяктан дейт? Ухуд тоосу бейиштин тоолорунан экен. Ухуд тоосучу. Ухуд тоо эң чоң тоо, эми Ухуд тоодой амал кылуу жөнөкөй эмес да. Сахабалар ойлоду, күчүбүз жетпейт ага кандай. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Субханалла, бул Ухуд тоосунан да чоң амал бар." Андан улуу экен да. Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Uhud toosунан чоң амал.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال المساجد قلت وما رتع قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي إمام الترمذي رحمة الله عليه keltirген hadiste Abu Hurayra radhiyallahu anhu мындай деп айтады. Пайғамбарымыз айтты, қачан сілер бейіштің бір бақшасының жанынан өтіп баратсаңар, құп оттоп жегілі, тойо жегілі деген сөз. Фартау. Сахабалар сұрашты, я Расулулла, бейіштің бақшасы дегенді қандай түсінсек, мечіт дейді. Мечіттің жанынан өтіп баратсаң, бұл бейіштің бақшасы дейді. Кіріп, ай-хавай, тойо же деген мәнісі, тойо же деген мәні не десе? Ал чөп жары мәнісі. Не десе? Ал мынаке. Ал зикір екен. Субханаллах, альхамдулиллах, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар екен. Мынаке. Бейіштің бақшасы деп, мечітті бейіштің бақшасы деді пайғамбарымыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Екіншісі, бейіштегі дағамдарды, бейіштегі ұрсағы тойо жей тұрғандар алғайсы дейді? Субханаллах дейді. Альхамдулиллах дейді. لا إله إلا الله الله أكبر. عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларынан bir топ кішілер пайғамбарымызға мынандай деп айтышты. О Алланың елшісі, бұл байлығы бар кішілер, байлар, бұлар осы соопты алдыға кетіп қалышты. Алар бізге оқшап, намаз оқшат. Бізге ораза қармағандай, ораза қармашат. Жана алар садақа берішет, байлықтарының ашықшалықларын. Садақа қылшат екен. Демек, бұлар не дейді? Бізде ақша жоқ дейді. Біз ораза қармасақ, алар деле ораза қармашат. Намаз оқытсақ, алар деле намаз оқытшат. Еми. Бізде ақша жоқ, алар ақша беріп, Алланың жолында сарптап, дағы улу даража, улу соопторды алып қойып атшат. Ошо ахлед дусур деп қойат, яғни ахлел амуал, бұлар байларды айтады. Байлығы көп адамдарды айтады. Ошолор алдыға жылып кетті дейді. Пайғамбарымыз мындай деді: "Авалайса қад жа'алаллаху лакум ма тасаддақуна бихи. Инна бикулли тасбихатин садақа, ва кулли такбиратин садақа, ва амрун бил маруф садақа, ва нахйун анил мункар садақа, ва фи буд'i ахадикум садақа." Ей Алла Таала сілерге, сілер үшін пайдаңарға емнені садақа қыла тұрған болсаңар, алар ғой эми акчаларын сарптап садака кылып атат. Силердеги Алла Таалам берген акчаңар жок болсо, субханалла садака дейт. Альхамдулилла садака дейт. Аллаху акбар садака экен. Демек кембагалдарга дагы садаканын сооптары бар экен. Мына Алла акчасын берип сооп алып атса, сиз субханалланы айтып соопту ала бериң. Кудум ошо садаканын сообун ала бересиз. Альхамдулилланы айтып сообун ала бериң. Аллаху акбарды. Анан мындай дейт: жакшылыкка чакыруу садака дейт. Жамантан кайтаруу садака дейт. Жана бирөөңөр аялыңарга кошулганы дагы садака дейт. Ушул жерде сахабалар сурашты да. Мынандай деп сурады: "Қалу я Расулаллах, аяти ахадуна шахватаху ва якуну лаху фиха ажр?" Сиз айтып атасыз, аялына кошулган садака деп, бирөөбүз өзүнүн үй бүлөсүнө аялына жакындап, өзүнүн кумарын кандырса, ошого дагы сооп болобу деди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жооп берди: "Карачы. Араайтум ла вадааха фи харам, акана алейхи визр?" Айтчы мага, эгерде адам эркек өзүнүн уругун арамга кое турган болсо, зынага кошула турган болсо, күнөө болобу болбойбу элесе? Күнөө болот эле дейт. Кудум ушундай адал ак никедеги аялга кошулса, буга сооп болот. Пайгамбарыбыз кандай түшүндүрүп атат? Демек, арамга кошулган, арам менен кошулган, зына менен кошулган күнөө харам, адал менен кошула турган болсо, буга садаканы сообу.
айттым. Кадалика ида вадааха фил халал кана лаху ажрун. Раваху Муслим. Мына келіп тұрғандар, демек бұл хадисті жиынтықтап айта тұрған болсақ, сахабалардың кейбірлері бай болған, кейбірлері кембағал болған. Бірақ ұғып алыңыз, бардығы бақытлы болған. Байдағы, кембағалы да. Бардығы Алланың разышылығына ие болған. Себеп дегенде алар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан алып келген динин толық үйреніп, толық жашосында алып келген. Сахабалардың жашосы үшін туғандар. Бұл пайғамбарымыздың жашосының күзгісі еле. Күзгіде өзің көресің бе? Де башқа көресің? Өзің көресің. Сахабалардың жашосы түсінікті болды ау? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жашосының күзгісі. То есть 100-100 еле да. Пайғамбардың жашосында не болса, сахабалардың жашосында сол бар. Зикір бе зикір, намаз, тақуа, ихлас, Аллаху акбар. Себептегі сахабалар, алар ушундай улуу адамдар, биринчи кылымдын жауһарлары, берметтери, пайгамбарыбыз түздөн түз аларды өз тарбиялаган, өзүнүн кол алдында алар вахий түшкөнүн көрүп аткан, пайгамбарыбыздын суфатын алган, пайгамбарыбыз заманында Курандын илимин түздөн түз алышкан, ошончо бул даражалар. Кыскасы айтканда, мына хадисте эмне деп атышат? Ошо кембагалдар суроо берип атат. Я Расулаллах, бул байлык ээлери, байлар, бир сөз менен айтканда, булар алдыга чыгып кетишти. Кантип биз намаз окусак, бизде эле намаз окушат. Биз ороза кармасак, ошондой эле ороза кармашат. Bundan сырткары булар акчасы менен да садака кылышат. Карачы. Аларда акча бар экен, бизде акча жок. Алар садака алды, садака берип туруп, алдыга жылып кетишти. Биз садака бере албай аркада калып калдык. Мына суроону ушундай берет эле сахабалар. Пайгамбарыбыз кандай деп жооп берди? Токтоп берди. Алла Таала силерге Субханаллахны садака кылып берип койду го. Альхамдулиллахны садака кылып берди. Аллаху акбарды садака кылып берди. Жакшылыкка чакырган садака, жамандыктан кайтарган садака, жада калса аялыңа кошулган садака. Мына ушуну ниет эле кылып кой, садаканын соогун ала бересиң. Карачы. Анан кийин уже сахабалар суроо берсе, я Расулаллах, аялга кошулса эми адам эмне ойлойсуң да? Өзүнүн кумарыңа, напсинин каалоосун аткарып атасың да. Макулбу? Эми намаз окусаң эми Алланын каалоосу экен, ороза Алланын каалоосу, кичине машаккаты бар. Бул жерде аялына кошулган өзүнүн жыргалы, напси кумары, өзүнүн каалоосу. Ушуга кантип садака болобу деп таң калып суроо беришет. Пайгамбарыбыз айтат карап туруп. Садака. Эгерде бир адам өзүнүн уругун арамга, мындайча айтканда зынага кое турган болсо, күнөө болобу болбойбу деди эле, болот. Кудум ушундай бир адам адалга ак нике менен кошулуп, ошого уругун туура пайдаланса, ага садаканы соого берет. Биздин динибиз тугандар, ажатканага барып чыкканыбыз дагы садаканы соого болот. Эгерде сүннөт менен аткарсак, сүннөт менен жесек, сүннөт менен уктасак, сүннөт менен кийинсек, сүннөт менен жуунсак, сүннөт менен чечинсек, сүннөт менен бассак, сүннөт менен күлсөк, сүннөт менен кайгылансак, бардын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Ибрахим деген баласы өтүп кетти. Алейхиссалам. Пайгамбарыбыз Мадинада коюп атып көзүнөн жаш акты. Сахабалар сурады, я Расулаллах, сиз бизди тыят элеңиз го, өзүңүз ыйлап атасыз го. Пайгамбарыбыз айтты, жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат dedi. Жүрөк кайгырат, көздөн жаш чыгат. Бирок тилден Алла эмне Алла кайсыда ыраазы болсо ошону гана сүйлөйт дил. Мен силерди тыйганым кайсыдан тыйганмын дейт. Алланын тагдырына каршы сүйлөгөндөн, бетин аймап, чачын жулуп, көйнөгүн айрып, өзүн мая өзүн таштап, деп ошондой неме демесиге тыюу салгам.
Ата көзден жаш шыққанда тыйым салған емесмін дейді. Көзден жаш шыққанда тыйым салған емес пайғамбарымыз. Демек, туғандар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізге қандай жолдаманы жашасын көрсетіп қойса, ошоны қайғы 3 күн деді. Адам өлді, бұны тезірек көмгіледі, мұрасын бөліштіргілі деді. Арқасынан жақсы істер деді олар деді. Өлген адамның арқасынан жаман сөйлеме деді. Өлікі жуғанға кіріп қала тұрған болсаң, айылы көріп қалса сыртқа шығып айтпа деді. Жақшылығын ғана айтқанға рұқсат деді. Өлген адамға 3 сап болып тұрса, оның шапағаты қабыл болады деді. Қаншалық жаназаға адам көп келсе, ошончолық дуалар көп дейді дағы, аның күнәлері көп кешіріледі, даражасы көтеріледі дейді. Біздің пайғамбарымыз еш нәрсе қалдырған емес. Мынау киім еркекке, мына киім аялға. Болды. Бардығын әлхамдулилlah айтып беріп қойған. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жада қалса, ақ некедегі аялға қосылғандағы садақаны соғу дейді. عن أبي سلمى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ ل5 ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم يحتسب رواه النسائي وابن حبان والحاكم. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқан кенде, охо, 5 нәрсеге, охо, таразада қандай ана салмақты деген екен. Ерте қиямат күні туғандар, таразаға тартылады біздің амалдарымыз. Ушуну билип алышыбыз керек. Мусулман баласы жүрегінде қияматқа ишенет, қияматта боло турган пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассалам қанша нәрсе айтса, Құранда айтылған аға ишенет. Ошонун бирөөсү тараза. Қияматта іштер көп. Ақирет аламында бір топ іштер бар. Ошолордун бирөөсү туғандар таразаға тартылады. Адам баласының амалдары таразаға тартылады. Ал-вазн яума идинил хақ. Құранда айтқан таразаға тарту туған қиямат күні бұл ақиқат. Пайғамбар айтады, ал-вазну хаққун, тахаджудта тұрып айтады. Al-jannatu haqqun wan-naru haqqun. Ya Allah, Allah subhanahu Allahu haqqun wa liqa'uk haqqun. Allah Taala haq. Allah Taalaga joluğa haq. Bu çındık, bu hakikat, жалған емес. Allah'ın beyişi hakikat. Çındık bu. Dozoğu var, dozoğu hakikat. Taraza var, taraza hakikat. Kur'an'da kança yerde gelir. فأما من خافت فأما من ثقلت موازينه أو قандай ومن خفت موازينه таразасы оор болсо, жеңил болсо. Ошончо тугандар, мына тараза деген бар кыямат күнү. Ошо таразадагы тартылган амалдардын пайгамбарыбыз айтат, 5 нерсе өтө салмактуу дейт. То есть сиздин тараза эми мындай да, 2 таштуу да. 2 таш. Бир жагы соопторуңуз, кылган жакшы иштериңиз, экинчи жага Кудай сактасын, кылган жаман иштер күнөөлөр. Экөө тең тартты. Сооп көп болуп кете турган болсо, бактылыктын белгиси. Кудай сактасын, күнөө көбөйүп кете турган болсо жатагында. Акылуу. Тараза бар. Ошол таразадагы вама айтып, ма асқалахунна фил мизан, таразада алар кандай дагы салмактуу дейт. Кайсы экен? 5 нерсе. Birincisi la ilahe illallah, ikincisi subhanallah, üçüncüsü elhamdülillah, dördüncüsü Allahu akbar, beşincisi veladı salih yutawaffa lil mar'il muslim yahtasibu. Bir adamın balası ötüp ketse, salih bala. Tayyip maşallah imanlı balası ötüp ketse, al olsa Allah Teala soğuk ümit kılıp dursa, buna oşol kanday da tarazada salmaktуу deydi. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus salih yerfa'u. Жараткан Алла Таалага
Калимут тойиб деген жақшы сөз Алла Таалаға көтеріліп деген. Жақшы амал көтеріліп деген. Хадистерде келеді, бұл субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, бұндан өткен жақсы сөз жоқ. Бұндан өткен улуу сөз жоқ. Бұндан өткен таза сөз жоқ. Бұндан өткен Алла разы бола тұрған сөз жоқ. Башқа сөздерден әділетті сөз, екеуінің башын біріктіріп қойдыңыз, шын сөйледіңіз, проблема жоқ. Сауаптар бар. Бирок мына төртөө Алла Таала периштелерге таңдап берген төртөө. Ошон үчүн машалла өткөн сабактарда да ушуну айттык эле. Бүгүн ошонун уландысы ушу төрт зикирге тилди көндүрөйлү. Тилибизден дайыма субханалла чыксын, альхамдулилля чыгып турсун, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар. Кайсынысынан баштасаңыз проблема жок дейт. Өткөнкү хадистерде айтканбыз, кайсынысынан баштасаңыз мейли. Аллаху акбар деңиз, ла иляха иллаллах деңиз, субханалла деңиз, альхамдулилля деңиз. Кайсы жерден баштасаңыз. Даже эстеп кеттим да бир риваят. Бухари шарифте риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким түндө ойгонуп кетсе. Түндө не болуп кетсе? Жана кеде ушундай болуп калат го, ойгонуп кетесиз да. Ошондо ойгонуп кеткенден кийин айтса дейт мындай деп. Альхамдулилlah ва субханаллах ва ла иляха иллаллах ва Аллаху акбар десе, андан кийин любой дуаны кылсын, сөз кабыл болот деген да. Ошо учурда кайсы проблемаңыз бар? Дуа кылып калыңыз. Кандай кажетиңиз бар? Эмне тилегиңиз бар? Сурап калыңыз. Пайгамбарыбыз айтат. Бул сахих хадис, достоверный. Макулбу? Фазаили келет. Ман таара биллайл. Пайгамбар ушунча айтканда, ким түн ойгонуп кетсе. Эмне чоч ойгонуп кетесе, ойгонуп кетсе. Ошондо сразу айтыш керек экен. Эмне деп? Биринчи альхамдулилlah. Андан кийин субханаллах, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билля. Андан кийин эмне дуаны кылса, дуасы кабыл деди. Мисалы дейт, Аллахумма гфирли десеңиз, я Алла, мен күнөөлөрүмдү кечирип койчу десеңиз, дуаңыз кабыл да. Жок ушуга окшогон. Ва нахву. Аллахумма гфирли, маселен Аллахумма гфирли, жок ушуга окшош. Кийин туруп эгерде дарат алып намаз окуса, намазы кабыл деген да. Çünkü kubilet salatuhu ana namazı boldu kabul oldu der. Bukhari'nin rivayetinde toğanlar bol da bir momentda demek mına uşul demede tün oygonup ketkendeki zikir birinci peygamberimiz berdi. Elhamdülillah diye başladı da. Elhamdülillah, anan subhanallah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Sevabu man قالهن أو واحدة منهن 100 أو أكثر. Kim şu zikirlerde aytsa, joşlarının birösünü aytsa, 100 jolu je andan köp, oşonun sowabu. Musab ibn Sa'd rahmatullah aleyhten bul aytat, haddasani abi, atam bana hadis bayan kıldı, qala mınday dedi. Kunna inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem faqal أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında tursak değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты mınдай. Sizlerden biröňөр gün sayın 1000 soğup tapkandan aciz bolabu, alsız bolabu. Fasalahu sayr min julasaihi kayfa yaksibu ahaduna 1000 hasana. Oşada oturganlardan biri sorap kaldı. Bizden biröz 1000 soğuptu kantip tavat bir günde. Peygamberimiz aytdı. Yusabbihu 100 tasbihatin fayuktabu lehu 1000 hasana. Siz ne qarap durun? Kim 100 jolu tasbih aytsa, subhanallah dese, ağa 1000 jakşılık, 1000 soğup yazılar. Au yuhattu anhu 1000 hatiyetin, cihandan 1000 günü geçirildi. 1000 hatası geçirildi. Ravahu Muslim. Demek subhanallah'ını kim 100 jolu aytsa, bundan jerde buğa çeyin az sandar aytıldı. Gede namazdan kim 33 jol aytabız go? Bundan jerdeki 100 jol aytıp. Demek 100 jol subhanallah'ını aytıp koysanız 1000 soğup жазылат eкен, 1000 günü geçirildi eкен. Estigende rivayatta gelet.
bir günde 6000 сауап алса ол. Ал қайсы деді? 5 уақыт намазда, андан кейін жатағда. 100-ден. Әрбір 100-ге 1000-ден сауап береді, 6000 сауап болады жалпысында. Субханаллах, 33, Альхамдулилля, 33, Аллаху акбар, 33, Ла иляха иллаллах, мұны қошып қойсыз, 100. Ошыны бағымдаттан кейін 1 болды, пешім, асыр, шамдан 5000 болды, андан кейін жатағардан алдын дағы айтып қоясыз. Тәшәккүр жатағардан алдын, мұқтайын деп атқанда, ошыны 33, 4-сін Аллаху акбар деп қоясыз. То есть 34-ші. Ушыны таңғалыштысын айтайын. 6000 сауап жазылады деп атады. Хазірет Али разиаллаху анхудан сұрағанда, ушыны мен еш таштаған емеспін дейді да. Анан бір жол аябай чоң фитна болып, келішпестік болып, ушундай чоң қағылыш болған екен да. Ошол күні да таштаған жоқсыз бу десе, ошол күні да таштаған емеспін дейді. Демек, қандай қиын күндер болса дағы, орып қалған тияқтары тұрсын, ошондай аябай келішпейді қағылыш күндер болған, жаман күндер болған, ошонда дағы жатаардағы азырқы зикір таштаған емес екен. 5 уақыт намаздан кейін азырқы зикір таштаған емес екен да. Бізге сырада салам беріп ешке қачамыз ғой біз. Ошон үчүн иншалла альхамдулилля бұл зикирдің уақыттары бар. Мен баяғы өте шашылып отсақ, самолет ұшып кетіп қалады. Же біреуге жолаушы, же қату ичи ауырып қалды, же больницаға срочно барыш керек. Салам беріп кете береді мейлі. Бирок сіз мынаны ұмытпаңыз, субханаллах 33 жол, альхамдулилля 33 жол, Аллаху акбар 33 жол, ла иляха иллаллах менен, анын месе 34 жол. Мына жерде субханаллахны ким 100 жол айтса, 1000 сауап жазылады. Жана 1000 күнөөсү кечирилет. Имам Муслимдин риваятында. عن أنس بن مالك رضي الله عنه تن روايات پیغمبر صلى الله عليه وسلم aytadi من حلل 100 مرة وكبر 100 مرة كان خيرا له من 10 رقاب يوثقهن و6 بدنات ينحرهن رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر. Kim 100 жолу لا إله إلا الله dese, 100 жолу Аллаху акбар dese, аға 10 құлды азат қылғандан жақсы сауап беріледі дейді. 10 құлды азат қылғандан. Жана 6 төні құрбандық шалғандан жақсырақ сауап беріледі екен. 10 құл 6 төні құрбандық шалғандан жақсы сауап беріледі. Ан Аби Умама радиаллаху анхудан риваят, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман қала субханаллахи ва бихамдихи кана мисла 100 بدنة إذا قالها 100 مرة ومن قال الحمد لله 100 مرة كان عدد 100 فرس مسرج ملجم Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ким субханаллахи ва бихамдихи не айтса". Мақұл ба? Ушуну 100 жол айтсаңыз, 100 төні құрбанды қылғанын соғын алады екенсіз. Егер альхамдулилланы 100 жол айтып қойсаңыз, анда 100 атты ер тоқым менен Алланың жолына даярдап бергенін соғын аласыз дейді. Мақұл ба? Аллаху акбарды егерде 100 жол айтып қойсаңыз, Меккеде 100 төні құрбандық қылғанға тең соғып аласыз дейді. Умму Хани радиаллаху анха енеміз айтады, қалады: "Марра би Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям", бір жол пайғамбарымыз мен жанымнан өтіп баратады еле. "Фақульту я Расулаллах", мен айттым: "О Алланың елшісі, қад кабурту ва дауфту ау кама қала". Мен жашым ұлғайып қалды, азыр алсырап қалдым, алсыз болып қалдым деп айтыптыр. "Фамурни би амалин а'малуху ва ана жариса". Мага бір бұйрық айтпайсыз ба? Мен отырып эле ошо амалды кыла берейин.
Эми жашын бир топко чыгып калды, карып калды, алсырап калды. Эми адам карыган сайын күчү кете баштайт да. Ошого айтып атат, мен отурган бойдан амал кыла турган бир амал айтыңызчы мага, эмне кылайын деп. Умухани энебиз айтып атат. Пайгамбарыбыз мындай деди: "Саббихилла ми'ата тасбихатин." Siz 100 жолу субханаллахны айтыңыз. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tutiqinaha min waladi İsmail. Бул дейт. İsmail пайгамбардын балдарынан, Арабтын кулдарынан деген сөз. 100 кулду азат кылганга тең сизге сооп болот дейт. Субханаллахны канча жолу айтса? 100 жолу айтса, Арабтын кулдарынан 100ді азат кылганга тең сооп алат экенсиң. Бир кулду сатып алып, мурда кул сатылган учурда, аны азат кылган оңой эмес. Мурда кулчулдуктун доорунда бир айтып кетейин. Адамдар кадимкидей эле базарда малдай болуп сатылат эле. Жарымы сатылат эле, 3төн 1 сатылат эле, бөлүп алат эле. Кулдук доору болчу да. Адамды кулчулдуктан чыгаруу, азат кылууга бул пайгамбарыбыздын кадамы болгон. Пайгамбарыбыз айткан: "Ким кулду азат кылса, Алла аны дозоктон азат кылат" деген. Ар бир муун мүчөсүнө. Башын азат кылсаң, сенин башың дозоктон кутулду. Денесин азат кылсаң, сенин денең дозоктон кутулду. Ушуга чейин айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү сахабалар канча кул азат кылган. Ошон үчүн адам кулчулуктун доору кийинки жакын эмеге чейин деле келди. Мына жерде азадагы мына айтып атат, кара. 100 жолу субханаллахны айтсаңыз, Араб жөнөкөй кул эмес, Арабтын кулу. Арабтын кулдарынан бул кымбатыраак кул болсо алганда, африканский кулга караганда Арабтын кулу кымбат болгон. Мени ошондойдон 100ді азат кылган соогун аласыз дейт. Экинчиси угуңуз. Вахмадилла ми'ати тахмида. 100 жолу алхамдулилла деңиз. Фа иннаха та'дилу лаки ми'ата фарасин мусраджин жолсо мусарраджин мулжаматин тахмилина алейха фи сабилилла. Эгерде сиз 100 жолу алхамдулилла десеңиз, анда бул Алланын жолуна эр токуму менен даярдап 100 атка курбандык ушунда бергендин соогуна тең алат экенсиз. Субханаллахны 100 жолу айтса канча болду? 100 кулду азат кылганга. Унутпайлы. Эмне үчүн биз айтып атабыз? Туугандар, биз зикир кылганда же намаз окуганда эмне сооп берилерин унутуп калабыз дагы. Ошон үчүн биздин ибадатыбыз адатка окшоп калат да. Биздин ибадатыбыз ибадаттай болсун десек, ал ибадатка Алла эмне соопторду берет, ошону эстеп кылайлы. Буда эмне болот экен? Ошо ибадатыбызга нур пайда болот, таасири пайда болот, берекеси пайдасы болот. Ошон үчүн мына жерде зикир кылганыбызда дагы ушул пайгамбарыбыз айтыптыр. Мынакей 100 жолу субханалла десең, 100 кулду Арабтын кулун азат кылган соогун аласың дейт. 100 жолу алхамдулилла десең, ага не дедик? 100 атты Алланын жолунда эр токуму менен даярдап бергенден соогун аласың. Ва каббирилла ми'ати такбиратин. 100 жолу Аллаху акбар деп айтыңыз. Фа иннаха та'дилу ми'ата бадана мукаллада мутакаббала. Охо, 100 жолу Аллаху акбар десеңиз, 100 төөнү курбандыкка алып бараткан, кабыл болгон 100 төөнүн соогуна тең сооп аласыз дейт мына. Мукаллада дегенде ажыга кетип атканда канада деп коет. Мурунку доорлордо ошо курбандык чалганда атайы төөнүн өркөчүн кесип коет эле. Кан чыгарып. Буну башкалар минбесин, булар башкалар кол салбасын. Бул Алланын жолуна Меккеге кетип атат курбандык чалынганга депчи. Жобосо мойнуна илип коет эле, калада деп коет. Кичине галошка окшогон бир нерселерди, чөп чар эме жиптерди ушундай илип коет эле. Ал белги болот эле. Уште кетип атат. Макулбу? Буга эч ким тийбейт эле да. Ошону мукаллада. Кудум ошондой болгон, то есть курбандыкка кетип аткан, мутакаббала кандай кабыл болгон. 100 төөгө, кабыл болгон 100 төөгө тең сооп аласыз дейт. 100 жолу Аллаху акбарды айтсаңыз. Ва халлилилла
mi'ata tahlil. Emi la ilaha illallohni 100 jol aytыңыз deydi. Qala Abu Khalaf ahsibuhu qala tamla'u ma bayna as-samai wal ard. Жер менен асмандын ортосунда мейкиндик боштук бар го, ушуну толтура согуп аласыз dedi. Wala yurfa'u yawma idin li ahad amalun afdal mimma yurfa'u lak illa ya'ti bimisli ma atayti. Ошол күнү сизден өткөн амал кылууда бирөө дагы болбойт. Бир гана эгерде сиз кылган амалды бирөө кыла турган болсо, ошол siz менен тең болушу мүмкүн, болбосо сиз эң абзел болосуз dedi. Раваху Ахмад би иснад хасан ва Насаи ва Ибн Маджа би ихтисар вал Хаким ва qala sahih al isnad ва зада фихи ва quli la hawla wa la quwwata illa billah la tatruk dhanban wa la yushbihuha amalun. Дагы мындай деген риваяты бар экен, ошо энебизге де пайгамбарыбыз айткан экен, siz la hawla wa la quwwata illa billah'ni aytыңыз, анткени бул бир дагы күнөөнү калтырбай бардыгын жок кылат. Жана буга окшош бир дагы амал жок деп айтып койгон экен да. Мынакей туугандар, мына азыр кайсы китептерде келип атат? Аллаху акбар, фазаил бардыгы имам Ахмад муснадында, так Ибн Маджа келип атат, Хаким алып келип атат, ушу Насаи келип атат, 4-5 китепте келип атат ушу. Риваят кылган Умму Хани энебиз. Умму Хани энебиз. Пайгамбарыбыздын эжеси болот. Эже катары так билесиздер, пайгамбарыбыз Миражга чыкканда, ошо Умму Хани энебиздин үйүндө болчу. Меккеде. Миражга чыкканда 7-чи асманга чыгып келди. Ошондо Умму Хани энебиздин үйүндө болчу да. Ушул жерден Жабраил периште o eşikten girip gelmesinden patologdan çıkıyor da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoğu murda gelgende bunda eşikten de girip gelçeli. Hazır hem şıptan düşüp geliyor. Çoğu bir tangalıştı bir neyse bola turgandaydı. Peygamberimizni alıp ketedi. Masjid-i Haram'a alıp barat, Ka'baga. Oşol dedi Hatim'den kökürögün jarıp, жүрөгүм болсо замзам суусу менен жууп тазалайт. Кайра операция коёт. Ушул жерде буракты алып келет. Ат менен качырдын ортосунда ушундай. Ага отургузуп, ушул жерден Байтул Мукаддаска кетет. Байтул Мактис, Масжидул Акса бар го. Ошол жерден 7-чи асманга чыгып кетет да. Ошондо сапардын башталышы негизи Умму Хани энебиздин үйүндө болчу. Мына Умму Хани энебиз ушул айтып атат, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга bir жол жанымдан өтүп барат деле. Мен айттым: "О я Расулаллах, мен жашым улгайып калды. Мен алсыз болуп калдым. Мага бир амал үйрөтүп коюңуз. Мен отурган бойдон эле кыла берейин." Десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Баягы зикирлердин фазилеттерин унутпайлы. Биринчисинде эмне деди? Субханаллахны 100 жол айтыңыз. Ага эмне берилеткен? Исмаил пайгамбардын балдарынан Арабтын кулдары деген 100'dü azat kılgan soğuk verilir. Subhanallah, 100 yol aytkan. Bakıldı. Andan keyin alhamdulillah 100 yol aytkanга ne dedi? Allah'ın yoluna er tokum menen daярдап koygan, çoğun gazatga çıgarganga 100 attı soğuk. Bakıldı. Alhamdulillah. Andan keyin Allahu akbardı. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar 100 yol aytsanız, al kabul bolgon. Qurbanlıkka атайы бараткан, мына муздара турган 100 төөнү соғон аласың. Ошого тең. Андан кийин ла иляха иллаллах айта турган болсо, жер менен асманды толтура соғупту берет. Ла хавла ва ла куввата илля биллахны кош айтыңыз деди. Ал эмне экен? Бир да күнөөнү таштабай жок кылат бардыгы. Бир да амал ага окшош эмес, тең эмес деди. Эсте болобу? Иншааллах. Савабы субханаллах ва алхамдулилlah ва ла иляха иллаллах валлаху акбар. Вала хаула ла куввата илля билля. Азыркы зикирлердин жалпысынан. Ошон үчүн туугандар, мынау даватка чыкканда дагы шейхтер, алымдар ушуну айтат да. Эрте менен 100'дү, кечинде 100'дү. 3 күн. 40 күнгө чыгасызбы, канча күнгө адаттанып, кийин үйгө келгенде да ошону таштабай жүрүң. Кайчы ушуну сапарга чыксаңыз деле, көчөдө жүрсөңүз деле, жакшылыкта, жамандыкта болсоңуз деле таштабаңыз буну. Эрте менен кечинде. Субханаллах, валхамдулилlah, ва ла иляха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Канча жолу? 100 жол.
Эрте менен 100, кечинде 100. Эң аз дегенде 200. Саар эң жакшы убактысы күн таң аткандан күн чыкканга чейин. Эгерде күн чыкканга чейин үлгүрбөй калсаңыз, күн чыккандан кийин деле кыла бериңиз. Түшкө чейин эсеп. А кечкиси болсо асырдан кийин кылганыңыз жакшы. Болсо шамдан кийин, жоктандан кийин. Буну таштабаңыз. Бул биз менен түбөлүктө калат. Бала чака биз менен түбөлүктө калбайт. Байлык, бийлик биз менен түбөлүктө калбайт. Жакшы билип коюң. Мына зикир түбөлүктө калат. Бизден эч качан ажырабайт. Буну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бақияту салихат деп айткан. Ушундай жакшы салих түбөлүктө кала турган биз менен. Мына Куранда Алла Таала айтат: "Ал-малу вал-банун зинатул хаятид дуnya вал-бақияту салихат хайрун инда роббика таваба ва хайрун амала." Ал-мал, мал, мүлк, байлык. Вал-банун, бала чака, небере чеберлер барды. Зинатул хаятид дуnya, бул эки тең дүйнөнүн жашоосунун кооздугу дейт. Болгону ошол. Байлыгыңыз барго, бала чакаңыз барго, бул дүйнө жашоосунун кооздугу, все. Вал-бақияту салихат. Бул бақияту салихат деген кайсы экен? Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Ушул бақияту салихат. Бул Робуңуздун алдыңызда жакшыраак дейт. Соопто дагы, үмүттө дагы. Ушудан үмүт кылсаңыз болот. Байлыгыңыздан эмес, балаңыздан эмес. Сиз үмүт кылыңыз амалыңыздан. Түшүнүктүү болдубу? Байлыгыңыздан, балаңыздан эмес, эмнеден? Амалыңыздан. Амал кылайлы. Зикир бул амал. Амал кылайлы. Ушудан амалдан үмүт кылсаңыз болот экен. Үмүт кылган амалдан үмүт кылганыңыз жакшыраак. Себептен эртең кыямат күнү бала чака сизден качат. Ишенип коюң. Үмүтүңүз тиякта турсун. Яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Адамдын эң жакыны мына төртөө. 5 турист. Яума яфирул мар'у мин ахи. Бир тугандан кача турган күн. Ва уммихи ва аби, апасы качатыр, атасы качат. Ва сахибатихи ва бани, аялы качат, балдары качат. Бир тугандан качат. Макулбу? Апасынан качат, атасынан качат, аялы качат, аялынан качат, балдарынан качат. Булар да адан качат. Бири-бирине кача турган күн да. Эмнеге качат? Суроо да. Кыямат күнү эмнеге качат? Мар'у мин ахи ва уммихи, апасынан качадыр. Апасы айтат: балам, мен сени көтөрдүм эле, төрөдүм эле, толготтум эле, сүтүмү бердим эле. Качат. Атасынан качат. Атасы айтат: мен сени бактым эле. Аял айтат: өмүр бою кириңи жууп, тамагыңды бышырып берип, сага канча бала төрөп бердим. Качат. Балдары качат. Баласынан качат. Балдары келет экен ата-ата, кыздары келет ата-ата. Качат. Бири-бирине сооп берип, сооп сурайт деп качат да. Менен жардам сурайт деп качат. Эч кимге жардам бербейт туган. Эч кимди карабайт. Ишенип коюңуз. Ошондой күн келет башыбызда. Даже пайгамбарлар нафси өзүнүн жанын ойлоп калат. Единственный биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам уммати, мен үммөтүм деген Мухаммад алейхиссалам гана болот. Башка эч ким айта албайт. Качат деп атат. Алла Таала Кур'анда айтат, качат. Ал күнү эч ким карабайт. Ар ким өзүнүн бейишин ойлойт, ар ким өзүнүн тозогунан кутулууну ойлойт. Бири-бирин карап турат. Пайгамбарыбыз айтты саллаллаху алейхи ва саллям. Кыямат күнү адамдар тирилгенде бардыгы жылаңач тирилет дейт. Кандай дүйнөгө келгенде жылаңач келген, кудум ошондой тирилет дейт. Айша энебиз айтты: "Я Расулаллах, эми ата болот, бала болот, чоң ата, чоң эне болот, небере, чебере болот. Уяттуу жерлер ачык жылаңач тирилсе кандай болот? Адамдар кандай болот бири-бирине?" Бирөөнүкү тиякта турсун, өзүнүкүн караганга эми убакыт болбойт. Ал күн андай болбойт. Ал күн адам сооп кала турган.
Адамның есі болбойт, мас болбойт, бирок адам мастардай көрүнөт дейт. Кыямат күнүнүн катуулугунан жөнүндө чачтары, сакалдары капкара, аппак болуп кетет. Момент ол бир топ жылдан кийин агарбайт. Ошол момент аппак болуп калат. Боюндагы барлар боюн таштай турган. Адамдын эси ой турган күн ал, тамаша күн эмес да. Ошо күнү кача турган эсеп китеп. А мына жерде Аллах Таала Кур'анда айтып атат, Каф сүрөсү 46-аятты окугула. Каф сүрөсүндө 46-аятта мына ушу тууралуу Аллах Таала айтып койгон. Не деп? Мал мүлк бала чака дүйнөнүн дүйнө жашоосунун кооздугу. Все. Мына мен сарайым бар, мына мен заводум бар, мына мен фабрикам, мен атым, мына мен Мерседес, мына машина, мен алтыным бар, мынанча тонна. Анын баардыгы дүйнө жашоосунун кооздугу эле. Балдарым мынанча, кыздарым мынча неберем бар, мынча чеберем бар. Проблема жок. Бирок билип кой, бул дүйнө жашоосунун кооздугу и все. А сага түбөлүктү сенен эч качан ажырабай турган, түбөлүктү сен менен бирге боло турган, эч ким тартып ала албай турган ал амал соопко дагы, үмүткө дагы жакшыраак. Ал кайсы экен? Бакияту солиха. Курандын аятын дагы бир окуп коеюн, угуп алыңыз. Ал-малу вал-банун зинатул хаятуд дунья вал бакияту солихат хойрун инда роббика тавабан ва хойрун амала. Үмүттө дагы жакшыраак да. Ушу амалыңыздан үмүт кылсаңыз болот экен да. Чын сүйлөңүз, ошодон үмүт кылыңыз. Намаз окуңуз, намазыңыздан үмүт кылыңыз. Садака бериң, Алла үчүн, ошодон үмүт кылыңыз. Зикир кылыңыз, ошодон үмүт кылыңыз. Кур'ан окуңуз, ошодон үмүт кылыңыз. Түшүндү? Ушудан үмүт кылганга лайыктуу. Амалыңызды кылып, амалдан үмүт кылайлы, лайыктуу. Соопко дагы неме бар? Ан Аби Саид Худри радıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال استكثروا من الباقيات الصالحات. Peygamberimiz aytты. Baqiyatu solihat degende barыбыз түшүнүп алдык, а? Ал эмне экен? Baqiyatu solihat, baqiyat дегени түбөлүктү калуучу, солихат жакшы амалдар. Ошону көп кылгыла деди. Кыйла ва ма хунна я Расулаллах. Сиз бақияту солихатты көп кылгыла деп айтып атасыз. Ал эмне деп сахабалар сурашканда, пайгамбарыбыз айтты: ат-такбир ва-тахлил ва-тасбих валхамдулиллах ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Азыркы бешөө. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Мына ушул бақияту солихат экен. Ар бири тугандар. رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد. Bu sahih hadis değil. Roşul kişinin bardı gayri. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنة. رواه طبراني ورجاله الثقات إلا عمر بن راشد اليمامي. Мындай дейт. Абу Дарда разıyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Субханаллах дегиле, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ушуну бардыгын бир айтып туруп, бир таспих тартасыз да. Түшүндү? Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Бардыгын бириктирип. Буга чейинкилерин айтып аттык эле өзүнчө. Субханаллахны 100 жолу айттыңыз. Машалла 100 кулду азат кылган сооп алыңыз. Альхамдулиллах 100 жолу айттыңыз. 100 атты Алланын жолуна садака кылыңыз. Аллаху акбарды 100 жолу айттыңыз. Машалла кандай эмне сооп элега? 100 төгүн. Ла илаха иллаллах 100 айттыңыз, жер менен асман олтуруп толтура. Ла хаула ва ла куввата илля биллахны айттыңыз 100 жолу, ага эмне болду эле? Бир да күнөөнү таштабайт, бир да амалга окшобойт дейт. А мынадан чогуу айтасыз, ушуну пайгамбарыбыз айтып атат, не дейт? Бул бакияту солихат дейт. Ушулар күнөөнү ушундай кылып кечирет, кандай дарактагы жалбырактары күбүлгөндөй. Кээ бир риваяттарда келет, күзгү кышкы мезгилде дарактарда
жалбырагы жөн күйүлүп чыгат го, ошондой күйүлүп чыгат деген да. Бул үчүнчүсү wa hunna min kunuzil janna, бейиштин кендеринен экен бул. Бейиштин нелеринен экени? Кен. Месторождение бар го? Kunuzil janna. Бейиштин кендеринен. Субханаллах, бейиштин кендеринен. Alhamdulillah, бейиштин кендеринен. Аллаху акбар, бейиштин кендеринен. La ilahe illallah, la havle la kuvvete illa billah. Булар бардыгы бейиштин кендеринен. Бул La ilahe illallah. Тугандар, иншалла зикирди бүгүндөн баштайбызбы иншалла? Кийинки жумаданбы? Жаңы жылдан кийинби? Бүгүн башталды. Эң жакшы күн кайсы күн эле? Жашоо 3 күн деп коебуз го. Кече, бүгүн, эртең. Кече күн кеттем. Аны кыямат күнү көрөбүз. Ким жакшы иш кылды, жаман иш кылды, кыямат күнү көрөт. Барды, жазылды, такталды, печатталды, кетти. Эртеңки күн белгисиз. Кимдин тагдырында бар, кимдин тагдырында жок. Эң бактылуу күн бүгүн. Бүгүн күнү кадырлайлы, бүгүнкү түндү кадырлайлы. Бүгүн амал кылалы. Хатим ал-Асам айткан го, сиз таваккулда кайсы негизде бекем болуп, чоң алым болгон да. Ошо киши анан кийин 4 негизде деп, биринчиси, мен жакшы билдим, что менин рызкымды менен башка эч ким жей албайт экен. Ошончо мен напсымды тынчтандырдым деп. Экинчиси эмне? Менин амалымды менен башка эч ким кылбайт экен. Буну мен жакшы билдим дейт. Ошон үчүн амал менен алек болдум дейт. Менин амалымды менен башка эч ким кылбайт. Сиздин амалыңызды сизден башка эч ким кылбайт. Сиздин амалыңызды сизден башка эч ким кылбайт. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Ар бирибиз өзүбүз амал кылышыбыз керек экен. Өзүбүз алектенишибиз керек. Ошон үчүн айтылат да, байлык мураска келип калат. Атасы өлүп калды, атасы бай эле, байлыгы баласына эч кандай мээнет кылбай эле, окубай эле, эмгектенбей эле, кыйналбай эле, ысык суукту көтөрбөй эле, бир күндө лап этип эле акча түшүп калды. Атасынын байлыгы келип калды. Багы, байлыгы. Макулбу? Илим, дин андай эмес, иман андай эмес. Атасы кетти, канча илим алып кеткен. Баласынан өтүп калбайт ал. Ал өзү мээнет кылыш керек. Иманга, илимге, амалга өзү. Ар бир адам өзү амал кылыш керек. Мен амал кылсам, мага пайда. Сиз амал кылсаңыз, сизге пайда. Мен кылбасам, мага зыян. Сиз кылбасаңыз, сизге зыян. Ошон үчүн иншалла баарыбыз туугандар амал кылганга аракет кылайлы. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин, баарыбызга ихлас берсин. Так, суроого кезек берейли анда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Истинжа жөнүндө түшүндүрүп бериңизчи. Жакшы түшүнбөй калдым. Жеңил зарада жубай эле колдон баштап даарат болобу? Жубай эле колдон баштап. Жубай эле колдон баштап. Истинжа деген мындай да. Ажатканага барып тазалангандын аты тазалануу бизде эки менен. Мурунку доордо кесек менен суу менен. Азыр туалетный бумага бар, анан суу. Кургатуу дейт, экинчиси жууп тазалоо. Ушунун атын истинжа деп коет. Ислам дини тазалыктын үстүндө курулган дин. Ошон үчүн тазалык ооздогу мисвактан тамак кире турган жерде, тамак чыга турган жерден истинжадан башталат. Эгер адам жеген оозунан тазаламаса, улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок дейт. Ажатканага барып тазаланмаса, каягыңыз таза я. Ол бизди кайсы тазалыкты үйрөтөт ал бизге? Мына ислам дининин тазалыгы каерден башталат? Дененин тазалыгы, кийимдин тазалыгы, жердин тазалыгы, жүрөктүн тазалыгы, кандын тазалыгы бардыгын дин алып келген. Ойдун, пикирдин тазалыгына чейин. Истинжа деген түшүнүп алдык. Демек, улуу зара, кичи зарага барганда биринчи кургатып, андан кийин суу менен жууганды ушу тазалык, толук тазалык деп айтылат. Эгерде кокустан кесек жок болуп калса, же болбосо
дағрат қағазы жоқ болып қалса, анда су менен деле тазаласа болады. Су бардық нәрсені тазалағанға берілген Алла Таала ушундай белеги. Су тазалайды. Хорошо? Кээде мындай болып қалса, мысалы, только кичи зара қылдыңыз. Кичи зара қылғанда су жоқ болып қалды, анда жақшылап қорғатып қойсаңыз, кесек менен же болбосо туалетный бумага менен ошол жетиштүү. Макул? Су жоқ болып қалған. Су болып қалғанда суын жууп койгон жакшы. Бирок жууганда өзгөчө жаштарга, жалпы баарыбызга эле, ошол зара чыккан жерде эле жууп коюш керек. Жакшы угуп алыңыз. Зара чыккан. Өзгөчө сууктарда, мечиттерде, жоксо сапарларда төбө ашып кетип калганда, ажаткана суук болуп калат. Анан баардыгын жууганга кажет эмес. Ысык турган жерге көбүнчө простатит болуп суу өткөрүп алат да, жаштар билбейт. Ошон үчүн жакшы билип алыш керек. Каерден зара заң чыкса, ошол жерди гана жууш керек болду. Баардыгын эмес. Устаз, балдарым намаз окубайт, бизди укпайт, сөгүнөт. Биз өзүбүз намаз окуйбуз, кеңеш бериңизчи. Алла инсап берсин балдарыңыздар. Тофик берсин. Не дейбиз эми? Аларга акырын дават бериш керек. Ата-эне дуасын берсин, дават берсин. Даватка чыгарсын. Үйдө анан кичине таалим өткөргүлө чогуу. Балдарга жакшы насаат менен айткыла. Себеп дегенде ата-эненин дуасы түздөн түз тиет да. Аларды каргабаш керек. Эгерде учурунда биз тарбия бере турган учурда өткөрүп жүргөн болсок, эми кийин өкүнбөшүбүз керек да. Ошон үчүн баланы жашынан деп бекер айтпайт экен да. Баланы жашынан биз көңүл бурушубуз керек экен тарбиясыначы. Жа көчөк кезинде каалаган жака бурсаң болот да. Мондай жыгач болуп калгандан кийин эми Кудай сактасын балтадан башка эчтеке бербей экен. Кантип неме кылат? Кыят аны. Көчөк кезинде каалаган бир тарбия кылат. Биз көбүнчө ушуда кош көңүл болуп коебуз дагы, колдон чыгып кетет, кийин азыркындай жагымсыз иштер боло баштайт да. Бардык Алладан иншалла дуа кылабыз. Биз намаз окуй албай жүрөбүз, бирок Аллахтын ырайымын үмүт кылып дайыма колдон келишинче садака кылып жүрөбүз. Айтыңызчы, садакабыз өтөбү? Садака өтөп. Бирок намаз билесизби? Аллаху акбар. Бул садака бергениңиз бул нафил да. Намаз бул фарыз. Ошон үчүн иншалла сиз сөзсүз биринчи намаз окуңуз. Жалкоолук кылмаңыз. Өзүңүздү ар кандай шылтоого даярдабаңыз. Көп адамдар бар да, ар кандай шылтоон айтып, эптеп өзүнүн жанын алып качканга аракет кылат да. Андай кылбаң. Алла Таала алхамдулилlah сизге мүмкүнчүлүк берди. Намаздан эмне кыйналасыз? Жуугандан сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга, гигиенаңызга пайда бар. Да. Ушуну эми намаз окуй турган болсоңуз, улуу Алла Тааланын фарызы, көп болсо 5 мүнөт кетет го. Албетте товфик Алладан сурап, бирок аракет биринчи кылайлы биз. Аракет кылсаңыз береке болот. Намаз фарыз ал. Садака кабыл болобу, болбойбу? Жараткан Алла билет, бирок иншалла ар бир амалды жакшы ниет менен кылган болсоңуз сөз кабыл болот. Дамыла мен кошунамды катуу урушуп койдум. Кошунамдын койлору кирип, менин эгиндериме зыян кылды. 3 жолу эскертим, бирок укпайттар. Ошол урушкандан кийин мени каргайтты. Оңой эле кечирим сурап коюңуз эми. Эгерде катуу урушуп койгон болсоңуз, ачуулуктун үстүндө, ал дагы туура эмес кылды. Малын, коюн өзү кичине караш керек эле. Көбүнчө ушул айылдарда көп да. Агротулу кое берет, тигин эгин таласын талкалап жеп. Бул болбойт да. Шарият боюнча да мисалы болбойт бул. Зулумдук. Бирок ошондой кылып тиги акылсыздык кылган болсо, урушуп койдуңуз эми кошуна менен сиз канча жыл жашайсыз? Же башка жакка көчүп кетпейсиз, тигинтпейсиз. Узактагы туугандан жакынкы кошуна дейт кыргыздар. Ошон үчүн эмиси мамилени кичине бир нерсе кылып келишиш керек. Кандай кылып? Кечирип коюңуз деп бүтүрүп коюңуз да. Ачуулуктун үстүндө катараак айтып койдум. Алла үчүн кечирим сурайм. Алла үчүн кечирип коюң деп мамиле кылып. Ал каргаганда токтотот. Унутчак болуп калыпмын, кантсем болот. Кечеги сөздү бирөө айтмайынча эстей албай жатам. Адамдын памяти күнөөнүн себебинен кете баштайт. Ошого алымдар айткан, орозо кармаса память күчөйөт деген. Мисвак колдонсо память күчөйөт деген. Куран окуса память күчөйөт деген. Адамдын зейнин күчөйтө турган нерсе Куран. Мисвак, орозо.
Мусулман баласы күнөөсү көп болсо, дозоктон кийин бейишке чыгат дешет го. Жок, иншалла мусулман баласы түбөлүктүү дозокто калбайт. Эртеби кеч чыгат. Түбөлүктүү калбаганы менен 1 жыл дозокто эле тамаша эмес. Ал биздин Кыргызстанда түрмөсү эмес да. Ал зындан эмес да ал. Кудай сактасын, ал 1 күн чыдаш мүмкүн эмес ал. 1 саат даже. Бир алым болгон экен. Ушу напсиси кичине бир неме боло баштап, бир күнөөгө тарта баштаганда шамды жагып, шамдын пламясы бар го. Не деп коет эле? Жалын. Ошого мына колун мындай кылат экен да, үстүнөнчү. Чыз деп түшкөндө колунан парсанак болуп кетет да. Сен ушуга чыдай албай атасың, дозокко кантип чыдайсың дейт. Деп өзүнүн напсисине сабак беришкен дагы. Сен ол арам нерсени вообще эстебегин. Не только арам нерсе кыла турган тиякта турсун, сен арамга жакындабагын деп өзүнө мындай кылып сабак беришкен. Дозоктун бетин Алла Таала мары кылсын. Баарыбызды да, ата-энебизди да дозокту көрсөтпөсүн Алла. Бизди дозокко арам, дозокту бизге арам кылсын. Амин. Эртеге кеч баары чыгасын да, күнөө кыла берейин да деген ал акмак мындай акылдуулук эмес алчы. Кызыбыз 12 жашта, кызыбызга мажбурлап хижаб кийгизсек болобу? Жок, аны бизде динибизде өзү мажбурлук жок. Ла икраха фид-дин. Динде баардыгы кызыктыруу менен. Пайдаларын айтып, касиеттерин айтып, соопторун айтып, өзүнүн жүрөгүнөн ынанып, ошо жакшы ишти кыла баштаса, проблема жок. Менин 3 балам бар. Чоңу майып, кыз үйдө отурат. Экинчи кызым 16га чыкты эле, официант болуп иштеп жүрөт. Паспорт алып бердим эле. Урушсам үйдөн документтерин алып качып кетти, жалган сүйлөйт дайыма. Бизге да дуа кылып коюңузчу. Коесузбу? Өзүм да 1 жылдан бери эпилепсия менен ооруп жүрөм. Алла Таала мени сак берсин, тауфик, шифа берсин. Оорсуноо башка устаз, оорсуноо башка түшкөндө туугандар ушактап, табалары канып сүйүнсө, ошондой адамдарга кандай азап берилет айтып коюңузчу. Астагфирулла. Туугандар, чыныгы тууган деп кимди айтат? Чыныгы тууган деп кайгыңызды бөлүшүп, курсанчылыгыңызга курсант болгон, ошону тууган деп айтат. Бирок азыр иман алсырак, имандан узак, динден узак болуп жашаганыбыздан эң биринчи туугандар бири-бирин көрө албай калды. Бири-бирин ийгилигин, бири-бирин байыганын, бири-бирин ишин жүрүшкөнүн көрө албай калды. Бул өтө өкүнүчтүү. Өтө чоң жоготуу, трагедия болчу. Туугандардын ортосунда ошондой болуп калса. Бул эмне себептен? Жүрөккө дүнүйө батты. Бул ахиреттен бекапар болуп, эсеп китептен бекапар болуп жашап аткан. Кудайым сактасын. Ошончо тооба кылышыбыз керек, истигфар кылышыбыз керек. Бирок эгерде ошентип тууганыңар сүйүнүп аткан болсо, силердин башыңарга келген кайгыга алар менен талашып, тартышып, жакалашкан кереги жок. Наоборот, аларга садака кылгыла. Жакшылыкты кыла бергиле. Пайгамбардын хадиси бар. Садаканын эң улуу сооп качан? Кийин туугандардын арасынан сизге ичинде душмандыгын жашырган болсо, ошого бериңиз, эң улуу садаканы соогун аласыз. Кимге? Тууган сизге душмандыгын ичинде жашырган. Кандай тууган экен? Душмандыгын ичинде жашырып, сизге ошондой душман, ошондой тууганга берсеңиз садаканы, эң улуу садака, эң абзел садака. Ошондойго бериң. Себеп дегенде ал же жамандыгы токтойт, болбоду дегенде азаят. Убакыт болду. Барбы? 1 минут. Бизде бир суроо бар. Бирөө акча алды эле, бирөө өз убагында бере албай калды. Уже 1 жыл болду уже. Уже 1 жыл болду. Эми азыр болсо кичине күтө туруңуз, үстүнө акча кошуп берем деп атат. Ошону алсак кандай болот? Жок, өзүнүн акчасын эле алыңыз, мени күтө туруңуз. Үстүнө акча кошо албайлы.
Üstüne akça koşom dese, o şey sütxo'rluk bolуп kalат. Эгерде өзүнүн акчасын кайтарып берип, üstüne акча кошо берем деп айткан жок эле, кийин берсе, анда ала бер. Проблема жок. Бирок азыр кичине күтө туруң, 1 айдан кийин берем, 6 айдан кийин берем, üstüne мынанча акча кошуп берем деди. Сиз ойлоп калдыңыз, ошончо берет экен деп, мына алганыңыз арам. Ушу эки нерсени жакшы түшүнүп алайлы. Ушу менен мен сөзүмдү токтотоюн. Бирөөгө акча берсеңиз, карызга, күн сайын ошончо акчаны садака кылган соон аласыз. 1 айга бердиңиз же 1 жылга бердиңиз деп коеюн. 1 жылга бердиңиз эле бере албай калдым. Сизден келип сурады. Мен азыр бере албай калдым, мүмкүнчүлүк жок болуп атат. 6 айга да узартып бериңиз деди да. Узартып берсеңиз, ошо күндөн тартып күнүнө канча карыз бердиңиз дейт. $1000 эми $2000 садаканы соон аласыз. 2 эсе. Хорошо? Эми бул сиз берип атасыз да, сиздин ниетиңиз ушул болсун, өз акчамды гана алам деген. Үстүнө кошуп эмес. Эми сиз бирөөдөн карыз алсаңыз, анда сиз жакшылап кайтарып бергенди ойлоңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экөөнү 2 бөлөк айткан. Мына берүүчү адам вообще үмүт кылбасын, бере турган адам жакшылап кайтарып берсин. Түшүндүңүзбү? Бирөөдөн карыз алсаңыз, берип туруңуз деп 6 ай иштеттиңиз, ишиңизди бүтүрдүңүз, кажетиңиз бүттү, эми рахмат айтып коюш керек да. Пайгамбар ошентип айтат, карызды жакшылап кайтаргыла дейт. Биринчи хотя бы ушу өзүнүн ордун толугу менен, плюс канча өзүңүз кош алсаңыз, берип кое берсеңиз, бул сиздин айкөлдөрүңүз, марттыгыңыз болот да. А бирок ала турган киши аны условия кылбасын. Бере турган киши да дажечи ошону шарт кылбасын. Мен сизге мынча берем деп айтыпчы, же намек кылып, анда баардыгы сүткорлук болуп калат. Бул эки маселени өзүнчө ордуна коюш керек. Башка динге өтүп кеткен адамдар менен сүйлөшсө күнөө болобу? Мисалы баптисттер менен жооп бергениңизге рахмат. Жок, баптисттер менен сүйлөшсө болот, дават берин. Аркасында жок бул. Баптисттер менен неге сүйлөшсө неге болбойт экен болот? Наоборот, машалла, динге чакырың, ислам дининин баалуулуктарын, жакшы кулк мүнөздөрүн көрсөтүң. Кайсы жолдон чыгып кеткен болсо, исламдан баптистке өтүп, ошол жол менен кайра исламга киргизин да. Амин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. جزاكم الله خير.